Assalamu alaikum. Hurmatlı Kırgız elim, kalayık kal, kadırman jurt. Barыңızдарга Алла Таала тынчтык берсин. Ар бирибиздин үйүбүзгө береке, ынтымак берсин. Ушундай эле элибизде оор сыркоолор жеңилдеп, Кудайым бизге ушул оорулардан аман эсен чыгып кетишине Аллах өзү жардам берсин. Мына коронавирус илдети менен мына күрөшүп жатканыбызга мына 5-6 айдын жүзү болду. Мамлекетибиз кыйынчылыкка кептелип, туңгуюкка такалып, кыргыз эли болуп көрбөгөндөй оор жоготууга дуушар болдук. Бул оору түгөнүп түңөтүнбөй жатып, мына бул оорудан эми арылдык, кутулабыз деп турсак, мына Кытайдан дагы жаңы вирустар чыгып атат деген соц тармактарда мына интернеттерде таркап жатат. Генеден жугат экен деп. Эгерде чындап эле Кытай мамлекетинен ушундай бир оорулар чыгып жаткан болсо, тез аранын ичинде биздин бийлик чек араларды толук Кытайдын чек арасын жабыш керек. Жана биз Кытайга дагы талап кылыш керекбиз. Бизди мына биринчи коронавирус ошол жерден таркап, ошолар бир чара көрбөгөндүктүн деңгээлине мына бизге да келип кыйынчылыкка каптап отурат. Ошондуктан эгерде ушундай вирус чыга турган болсо толугу менен чек араларды жаап, биз алар өстөрү толук айыкмайынча биз алды бердилерди токтотуш керекбиз. Ошон үчүн таможенный тарабын биздин президентибиз Сооронбай Жээнбеков толук өз көзөмөлүнө алып, элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн соода саттыктарды убактылуу чектеп токтотуп коюш керек. Жана бизге ушул кетирген чыгымдардын баарын эсептеп, Кытай мамлекети баары төлөп бериш керек. Жана элибиздин казынасы, жеке ар бир жарандын казынасы болуп көрбөгөндөй бир аркага кетти. Элибиз 5-6 жылга аркага кетип калдык. Биз ошон үчүн ошонун баарын биз төлөтүш керекбиз. Ушу ооруну чыгарган жана ооруну убагында алдын ала чараларды көрбөгөн чоң мамлекеттер бизге төлөп бериш керек. Себеби бизден оору чыккан жок. Кимден чыккан болсо, кайсы мамлекеттен чыккан болсо өзү дүйнөлүк саясатта дагы ошол мамлекет ушу жакыр мамлекеттерге төлөп канча чыгымы болсо баарын каржылап бериш керек. Ошон үчүн биз кайрылат элем ушул маселени көтөргүлө, ушул маселенин үстүндө иш жүргүзгүлө жана алдын ала чараларды карагыла деп мен өкмөткө жана ушу президентибиз Сооронбай Жээнбековго кайрылат элем. Ушул иштерди бир аныктасаңыздар. Чындыгында эле ушундай жаңыдан дагы вирус таркап жатабы? Андай боло турган болсо биз Кытай мамлекети менен чек араны бекемдеп, качан ошол оорулар толук токтомоюнча, айыкмайынча биз алды бердини токтотуш керекбиз.